Мурда президент Алмазбек Атамбаевдин Кой-Таш окуясы учурунда каза болгон жээт жана аны жашыруун түрдө жерге берилген боюнча маалыматы такталган жок. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Милициянын маалыматына ылайык, Алмазбек Атамбаевдин 2023-жылы 14-февралдагы колониядан бошотулгандан кийин сүйлөгөн сөзүнө мониторинг жүргүзүүнүн жүрүшүндө 2019-жылы 7-8 августта Кой-Таш айылында өткөн окуя учурунда аны карапайым эл коргоп жатканда жарандардын бири жашыруун көмүлгөнү белгилүү болгон. Ошентип 16 февралда аталган маалыматты текшерүү максатында бул факты милициянын маалыматтарды электрондук каттоо журналына катталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө жогоруда жаранды көмүү боюнча Талас облустук милициясынын тергөө кызматы тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, КМ аттуу жарандын өлүмү Кой-Таш окуясына тийиштүү жок экендиги аныкталган. Анын өлүмү кырсыктан улам болгону аныкталды. Белгиленгендей, ал тоодо жоголгон малын издеп жүрүп, кокустан сол бутуна атып алып, көп кан жоготуудан улам каза болгон. Муну чогултулган материалдар жана жакын туугандар көрсөтмөлөрү тастыктап турат. Мылтыкта алынган. Аталган факт боюнча текшерүүнүн жыйынтыгында кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу сотко чейинки өндүрүштү токтотуу чечими кабыл алынды. Мындан тышкары Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгына Ирина Карамушкина чакыртылды. Ал Кой-Таш окуясында белгисиз жигиттин өлүмү жана анын жашыруун көмүлгөнү тууралуу маалыматты бейтааныш аялдан алганын, 2019-жылы Жогорку Кеңештин депутаты болуп туруп, бул маселени коомчулукка көтөрүп чыкканын айтты. Ошентип текшерүүнүн жыйынтыгында Алмазбек Атамбаев менен Ирина Карамушкинанын Кой-Таш окуясында бир жигиттин өлүмү жана анын жашыруун көмүү боюнча айткан жүйөлөрү тастыкталган жок. Ички иштер министрлиги жарандарга атайлап жалган маалымат тараткандар мыйзам боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертет. Лично я следствием не занималась, проверку я не проводила, судмедэкспертизой я не занималась. Моя задача была, ко мне обратились, моя задача была обратиться к органам, чтобы они провели следствие. И вот по ходу окончания следствия было сделано вот то заявление, о котором я сейчас сказала. После того, как вы пришли в ГУД Чуйской области и были допрошены следователем, вам разъяснили об обстоятельствах фактических дела, связанных со смертью парня? Да, мне показали работу комиссии, которая выезжала на место, и подтверждение якобы того, что у него был огнестрел, и он умер от кровоизлияния, типа я так поняла. Вот. Потери крови, да? От потери крови, да. Что вот это было причиной смерти.